Бул видеодо ушул букаларды байлаганда кандай жем бериш керек, чөп бериш керекпи, саман бериш керекпи, кандай кылып жемди даярдабаш керек, кандай кылып жемди сакташ керек, ошол жөнүндө толугу менен айтып берейин. Мына бул күз мезгили арпа буудай уже даярдалып складка кирди. Бул жерде 6 тонна буудай бар. Таптаза сонун мощный буудай, арпа. Былтыркы жылы 4 тонна буудай, 6-7 тоннадай арпа кеткен. Быйылкы жылы кичине ставканы көтөрүп 6 тонна буудай кирди, анан эми 8-9 тоннадай арпа. Ошонун баары аралашып, примерно мен расчетум менен бир 21-22 тоннадай комбикорм жасап, ошо менен букаларды байлайын деп атам. Былтыркы жылы болсо 14-15 тонна комбикорм менен чыкты кыштан. Мына бул калдыктары ошол 14 тонна даже бүтпөй калды. Конечно, букалар аз болду. 2 поток болду, по-любому ошондо деле мына калдыктары бул күзгө чейин эми бүтөт. Кыштын башына чейин жетип берсе деген ой. Жемдин составын айта кетсем, бул жерде 4 тур жем бар. Арпа, буудай, кукуруз, анан жымых. Анын баары төртөө аралашып, анан мындай болуп комбикорм жасалат. Видеодон көргөндөй эле бул жерде 4 түр жем бар. Арпа, буудай, кукуруз, жымых, анан да витаминдер, добавкалар бар. Мына көргөндөй эле могу жем деле туура эмес негизи. Мына чоң кусоктор жүрөт. Негизи байлоодо турган малга эми койлорду билбейм, жылкыларды билбейм, бирок букалар, уй, кунажындарга негизи канчалык майда болсо жем ошончолук жакшы. Негизи көбүнөн угам, жем аябай майда болсо ичи көбөйт, анан ичине бирдеке болот деп. Жок, андай эч нерсеси жок. Могу канча майда болсо ошончо жакшы. Мен да сеткала дробилкада сеткасы кичине чоңураак болгондуктан ошо майда сетка таппай атам. Эгер майда сетка тапсам, мындан да майда кылып, ундай кылып эле бермекмин тилекке каршы. Бирок эми бул деле жаман эмес негизи. Мына могу кусоктор мисалы 1 мм болуп оозунан кирсе, артынан бир 0,7-0,8 болуп по-любому бир аз болсо да сиңип чыгат. Бирок эми до конца сиңе албайт, конечно. Ошон үчүн канча майда болсо ошончо жакшы. Колдон келишинче майда кылып туураш керек. Анан туура көндүрүш керек, конечно. Барып эле бир чаканы биринчи күнү эле төгүп салсаң, конечно, ичи көбөйт, жем жебей калат, жем аз жеп баштайт, проблемалар көп. Ошон үчүн туура көндүрүп алыш керек. Жем сакталыш боюнча айта кетсем, жемди быйылкы жылы моундай болуп баардыгы россып болуп, моундай темирлер менен каланып кышкыга даярдап койдук. Былтыркы жылы болсо мына көргөндөй эле мүшөктөр менен жыйнап коюп, аябай көп отход чыкты. Бир 100 килограммдай эле жөн эле мусор болуп кетти. Чычкандар майдалап, аяка мүшөктүн жиптери менен аралашып, мына моундай болуп көптөгөн отход чыгып кетти. Ошон үчүн быйылкы жылы мына моундай болуп россып. Эми кукурузалар да чабыла элек. Кукуруза чабылса да бул жерге моундай болуп эле россып болуп эле баардыгы эле ушундай болуп даярдалат. Эми мына чычкандар чуркап жүргөндө да үстүнөн көрүнүп баса калганы батыраак болот. Анан ушу жымых боюнча да көп комментарийлер келиптир. Жымых деген эмне, бул кандай жем деп. Бул биз чагып жүргөн эле семечканы суумай кылып сыгып алгандан кийин калдыктары. Бул семечканын кабыктары деп деле койсо болот. Мында бирок мында да витаминдер абдан көп. Бул деген моундай болуп листовой болуп бөлүнөт. Анан мындай гранулда болуп 2 түрү бар. Негизи колдон келсе листовой жакшы. Могу гранул мага эмнегедир көп жагы бербейт. Бул как-то сухой сыяктуу. А бул листовой мына майланышкансып, мындай жытыда семечкадай болуп, жеп көрсөң да семечка даамданат негизи. Андай жакшы. Анан да комментарийге келиптир. Арпа менен эле байласа кандай болот, же арпа менен буудайды аралаштырып байласа кандай болот деп. Конечно, андан деле семирет, семирбейт деп айтпайм. Мен деле байлагам башында, эми арпа, таза эле арпа берип эле. Андай көбү деле ошентип байлайт, мисалы ушундай таза арпа менен эле. Бирок айта кетсем, таза арпа менен ушундай комбикорм жасап байлагандын айырмасы бир, мисалы арпа менен 6 ай байлап
6 ай байлап жете турчу результатка мындай комбикорм жасап туруп бир 4 айда смело 6 айдын результатын жасап койсо болот. Бул эң сонун убакыт менен аябагандай сонутасың. Уже 4 айдан кийин деле уже сое берсе болот букаларды. Но колдон келсе 5-6 ай кылып койсоң уже бир арпа менен байлаганы 8-9 айына барабар болуп калат. Ошондо 6 ай байлап туруп деле сойсоң вообще сонун результат. Анан жемге да кошула турчу добавкалар бул мындай премикс витамин, ушундай кормовой мел, мындай ак порошок. Ошонун баары таразага өлчөлүп, ровно баардыгы бирдей кошулуп жасалат. Таразага тартпай көз өлчөм менен жасап бергенде бир күнү буудай аз болуп калып, бир күнү арпасы көп болуп калып, ошентип атып букалардагы аппетиттери жакшы болбойт. Ошон үчүн колдон келсе таразага тартып баарын бирдей кылып берсе, ошондо букалардын аппетити бузулбай, баардыгы норма менен жеп, баары сонун болот. Анан эң дагы керектүүсү бул саман. Саман жок жем менен эле байлаш. Бул уже ичи көп букаларды өлтүрүп аласың, өлтүрүп алыш деле толук мүмкүн. Ошондуктан саман абдан керектүү. Саман дагы мисалы 21 тоннага примерно 25 буканы 5 ай байлаганы расчеттоп атам. Ошондо примерно бир 400-450 түк смело жетет. Бул жерде 1000 түк саман бар азыр. Анан чөп. Көбү да жазат экен, чөп менен байласа кандай болот, жакшыраак результат болот, чөп бериш керек, саман жолотпош керек деген да комментарийлер келиптир. Негизи эмне үчүн саман? Бул деген саман көп курсагын тойгузбайт. Эми мал семиргени бул деген көбүнчө эле жемден семирет, чөптөн мал вообще эле семирбейт. Ошондуктан чөп бересиңби, саман бересиңби айырмасы жок. Главный жеми түзүк болсо эле мал бат семирет, жакшы семирет. Мен саман бергенин себеби бул саман бат тойгузбайт, курсагындай ачка кылып турат. Анан саман да көп жей албайт. Эгер чөптү берсең, чөп даамдуу болуп бат жеп алат, курсагы тоюп калат, уже жемди жегиси келбей калат, жемди аз жеп баштайт. Ошондуктан колдон келсе байлоодо турган малга лучше чөп бербей эле саман эле берип коюш керек. Мен башынан эле саман менен байлайм, эч кандай проблема жок. Букаларда бат семирет. Ошол мына букалар, бычоктор биякта даярдалып атат. Өзүнөн өзү эле чоңоюп өсүп эттенип атышат. Булар буюрса күзүндө байлоого кирчүсү байлоого кирет, сатылчусу сатылат. Ушу букаларды алганда негизи жазышыптыр 5 айда кандай результат, канча акча калат деп. Букаларды деле сатканда бул 2-3 түрү бар. Мисалы байлап базарга сатсаң башка прибыль түшөт, байлап союп туруп сатсаң башка прибыль түшөт, боюн өстүрүп тукумга сатсаң анда такыр башка прибыль түшөт. Ошондуктан ал жерде деле бир цифра жок. Ошондуктан бул букаларды алганда да көп секреттери бар. Базарга байлап базарга чыгарып сатам десең, анда бир аз башкачараак букаларды алыш керек. Эгер эттентип союп сатам десең, анда башкачаларды алыш керек. Тукумга чоңойтуп боюн өстүрүп тукумга сатам десең, анда такыр башкача бычокторду алыш керек. Ошолорду кандай букаларды алыш керек, кандай таңдаш керек, ошолор да кызык болсо комментарийге жаза кеткиле. Буюрса ошол жөнүндө дагы видео тартканга аракет кылам. Кимге видео жакса лайк басып, комментарий жаза кетиңиздер. Чоң рахмат.